Биз үчүн Кыргызстанда даярдык көргөн жакшы. Анткени ал жакта бул спорттун чеберлери жашайт. Бул жылдар бою келаткан салт. Алар кантип күрөш керек экенин билет. Биз алардан тажрыйба алышыбыз керек. Алыш бул аябагандай кыйын күрөш. Абдан кыйын. Артка жыла албайсың, орун которуп кете албайсың. Же ыгын сен табасың, же сага ыгын табышат. Жөн эле эч нерсе кылбай туруп ала албайсың. Эч нерсе кылбай тура берсең, ал ыргытыласың. Менин улуттук спорттук категориям бар. Украинадагы чемпионаттарга жана Украинанын ичиндеги турнирлердин баарына калыстык кыла алам. Дүйнөлүк кубокко, дүйнө чемпионатына да, Түркия, Кыргызстанда болгон эл аралык турнирлерге да калыстык кылдым. Азыр мен эл аралык судьянын карьерасын курууга аракет кылып жатам. Спорттон жөн туруп эле кетип кала албайсың, анте да албайсың, анткени ал сенин каныңда бар да. Все в крови. Я тоді дуже хотіла виграти. Мен ошондо абдан жеңим келди. Анткени кантип туура күрөшүп, ката кетирбеш керектигин түшүнүш үчүн көп машыккам. Себеби күрөшүп баштаган учурумда таштап кетип калгым келген, жеңгим келген, бирок ал жакта андай болбойт. Ал жерде бир аз ойлонуп, атаандашыңды байкап тандашың керек. Підібрати суперника. Кыргызы, Казахстан. Кызыгы кыргыздардын, казактардын жана түркмөндөрдүн дүйнө чемпионаттарында күрөштүн деңгээли абдан мыкты. Мисалы биз турнирге барганда Түркмөнстандын кыздары жалаң эле алыш күрөшү менен эле машыгып жүрүшкөндөй туюлду. Техникалары мыкты, оозубуз ачылды. Себеби бул керемет да. Андыктан бул ого бетер талыкпай машыкканга ашыктандырат. Ошондуктан бир эле Европада эмес, башка жактарда да жеңишке жетким келет. Европалыктар бир аз жок, бизге жетпейт дегим келбейт. Алардын да күчтүү спортчулары бар, бирок алардын даярдыгы бир аз башкача. Алардыкы Азияда машыккандар кыла ала турган ыкмалар эмес, башкача. Ті, хто в Азії тренуються. Толук масштабтуу согуш башталганда баары башкача болчу. Баары токтоп, кыймыл жок болуп калган. Бүткүл өлкөнүн кыймылы токтогон. Спортчулар эптеп, каалагандары калып, бирок эч нерсе өткөрүлбөй калган. Эч бир зал иштебей, мектеп директорлорунун баары болду деп калышкан. Бизде согуш, бирок башка өлкөлөрдө чемпионаттар өтүп жатат. Бирок биз ал жакка кантип барабыз? Кантип жетип барсак экен деген суроо туулат. Бүгүн келдиң дейле. Эртең күрөшкө чыгышың керек да. Калууңа келгенге үлгүрбөй каласың. Бул абдан кыйын. Зайняти третє місце і вибрати ліцензію. Хоча навіть, морально було тяжко. Моралдык жактан оор болду. Бизди колдоп атышат. Бирок ал колдоо бир аз башкачараак болуп атат. Мага көбүнчө "О, Украина, сүрөткө түшүп алалычы. Кызык, силерде согуш болуп атат го" дегендей сезилип жатат. Бирок биз үчүн ал кызык эмес да. Биз Украинанын туусун алып чыксак, бизге Украина сураныч алып салгыла дешти. Приберіть. Чет өлкөгө чыкканга уруксаат бар кезде биз даярдыкка илешип калдык. Даярдык көрдүк. Анткени биз үчүн Кыргызстанда даярдык көргөн жакшы.
Анткени ал жакта бул спорттун чеберлери жашайт. Бул жылдар бою келаткан салт. Алар кантип күрөшүш керек экенин билет. Биз алардан тажрыйба алышыбыз керек. Ошондуктан биз ошол жакка барганыбыз оң. Бизге уруксаат берилип, биз Кыргызстанга кеттик.